Кыргыздын этно стилде экен. Мына форумга келип калдык. Кандидаттыгы самолет кечирек ошондой болуп калды. Ошол кыскача. Чоң рахмат сизге, кол чалып болсун. Алима Батыр биздин өлкөлүк чоң рахмат сизге. Жила-была одна семья. Бар. Андай чыгарма барбы туугандар? Жила-была одна семья дейт. Была счастлива эски үйрө. Азаматчылар тапшырдыңмы сен гүлдүн шамалына. Чоң рахмат, баарыбыз чогулдайбыз. Бул сиздерге музыка маалайгандай солтурак музыка. Рахмат сизге, рахмат туугандар, баарыңызга чоң рахмат. Көрсө, эртеңки көрүшкөнчө жакшы эс алыңыздар. Чоң рахмат, көрүшөбүз. 2 жыл мурун Үскөлдө жаштар форуму өттү эле. Азыр өзүбүздө мына Бишкек шаарындагы шаардын сырт жагында кой таштабыз. Ошол жакта Mountain View деген жаңы отель ачылган экен. Ошол жерде жаштар форуму өтөт. İştegенди билген, эз алганда билиш керек дейт. Колча иштеп, байча жашар деп кыргызчаны айтып койгон. ФСДС фонду уюштуруп аткан жаштар форумуна келген элек. Ошол жерде болсок иншалла. Ак халаттарды кийип, мондай жерлерде байлар жүрөт го. Акча көп тапкандарчы. Ошолор турап коет го, болот бербей. Достор, кутман таң. Ушундай биздин комнатанын айнеги ушул тоолорду тиктеп турат экен. Бош жаткан жерлерди салонун кылып, туристтерди кабыл ала турган жай кылып койгону мактанаарлык. Мактай турган нерсе. Эти аккар баскан чоколар. Тети жакта суу. Кой таштагы бүгүнкү таң ушундай. Комнатан ичи. Он 7 октябрь 2020. Öyle, бар катышуучуларды күтүп туруп башталды. Керемет таң. Баарыбызга кутман таң, достор. Форум баштап алдына турат. Таңкы маанайды жакшы жүрүшүн атайын, көнүгүүлөр жазайын деп чыктык иншалла. Урматтуу коноктор, ким маанай жакшы болсо колубузду көтөрүп коебуз. Достор,
ушундай бир иш-чаралардын негизги максатынын бири нетворкинг. Ар кандай Кыргызстандын регионундагы мыкты жаштар менен бир аянтчада болгон. Бул эң сонун. Азыр да чай үстүндө тажрыйбалар менен бөлүшүп аткан учуру. Мынакей бул жакта Сузак районуна келген эжекебиз. Бул Разаков шаарынан келген биздин мыкты блогер байкебиз. Бул эжекелерибиз жабап берген эжекелер экен, Аксыдан келген. Ошо биз здесь коомдуктун ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун бир тажрыйба алмашуу, билим курчунду толтуруу, ошондой бир сонун аянтча болуп атат буюрса. Ийгилик барыбызга.